ошол рухтой болсо кыймыл аракет түзөлбөйт. Адам бул башкаруучубу же сактоочубу? Күчтүү мусулманга караганда дейт мага жоопкерчиликтүү мусулман да жагымдуураак деген экен да. Азыр эми исламда мунун күнөөлүгү канчалык? Эгер бир тоо жака же болбосо көлгө эс алууга барса, адамдар кетет, аркасынан ушунчалык таштанды чыгат. Таштанды таштаба деген нерселерге көбүрөөк басым жасай албай атабыз да. Күнөө оңдош бул адам сонун кийинип укмуш болууда эмес, жакшы атырда себинүүтө эмес. Биринчи табият менен болгон мамиле. Табиятты талкалап атабыз ач көздүктүн айынан. Бул бак тигүү соопчулукпу? Бир дарак 10 муздаткычтын күчүн берет экен. Психологдор айтат экен, эгерде бак дарак жашыл айлана чөйрө таза көп боло турган болсо дейт, адамда стресс азаят экен. Ысырапчылыкта дагы бул экология менен сөзсүз мындай камыр жумур болуп жүрөт да. Кээде биз ойлойбуз, көп акча табуу көйгөйдү чечет жашоодогу проблеманы деп ойлойбуз. Мусулман адам кантип сакташ керек экология? Демек табияттын болушу инсанга тийгизе турган таасир бар. Биз каалайбыз, каалабайбыз, келечекте жаштарга өткөрүп беребиз. Тун баласы төрөлсө бир бак тиксин, арча тиксин. Ассаламу алейкум, Автандил Сатыбекович. Биздин эфирибизге кош келдиңиз. Биздин Калем подкаст YouTube каналы, агартуучулар аянтчасы дайым билим берүү, маданият, руханият тармактарын сөз кылабыз жана талкуулайбыз. Алейкум салам, кош болдук. Кош келдиңиз. Бүгүнкү биздин темабыз сиз менен кеңинен бир маек кылалы деп турабыз. Бул тема болсо ислам жана экология. Жаратылыш аманаты. Бул темада эң алгачкы суроолорубуздун бири эле бул баардык нерсе Кудай тарабынан аманат катары берилет. Бул жаратылыштагы аманат болуп келген. Коомчулукта бул жаратылышты аманат катары кандай түшүндүрүп берсек болот? Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштайм. Биринчи чакырганыңыздарга рахмат. Баягы күнүбүздөгү эң олуттуу, орчундуу болуп жаткан бир маселени көтөрүп жатасыздар. Айрыкча Кыргызстанда баягы калктын саны көпчүлүгү мусулман болгондуктан, мусулман Кудай менен болгон адеби, эл менен болгон адеби, анан жаратылыш, табият менен болгон адеби деп бөлүнөт. Анан айрыкча жаз айы келгенде пикникке чыгып эс алуу башталганда көйгөйлөрдүн бири болот эмеспи? Анан Кудай Тааланын баягы бизге берген бул табияты, жаратылышы, кудум эле бала аманат болгон сыяктуу бул дагы бир аманат. Анан баягы биз ислам дини десек эле бир намаз, орозо, зекет, ажылык, бир ибадат менен гана чектелип калдык, тилекке каршы кыска бир түшүнүктө. Балким ислам динибиз бул экинчи тарабы коом менен болгон мамилеси, табият менен болгон мамилеси, ар бир нерсеге жоопкерчиликтүү болуу инсанды үгүттөйт. Алла Таала ар бир нерсени өзүнүн өлчөмү менен жараткан дейт. Инсандын табияты болобу, жаратылыш болобу, мал мүлк болобу, дүйнө болобу, жаныбар болобу, ар бир нерсенин өлчөмү дейт. Эгер ошол нерсенин өлчөмүнөн аша турган болсок, табияттан тышкаркы нерсеге бара турган болсок, бул аманатка каршы келип, аманатка бир кыянаттык кылган болуп калабыз дейт. Анан бул аманат деген нерсе эмне десе, Аллах жараткан нерсени, тоо ташты, сууну, бакты колдон деп инсандын колдонуу мүмкүнчүлүгүнө Кудай Таала берди. Берген нерсени бул меники эмес, аманат деп кабыл алса, бул ийгиликке жетет элек. Себеби баягы бул жер меники экен деп эле мүлкү катары тепкилеп, талкалап, тоной бере турган болсо, анын эмне кылабыз? Баягы жок да кылып жиберишибиз бир коркунучу бар. Бирок аманат деген нерсе, бирөө келип сага аманат ушуну кармап тур, эртең кайра сенден алам десе, кой бирөөнүн аманат эле баягы мүлкүн бүлдүрүп талкалап албайын деп кайра ошол нерсени бузбай бергенге аракет кылабыз да. Анын сыңары Кудай Таала инсанды убактылуу бул дүйнөгө жаратты да. 50 жылбы, 60 70 жыл жаратты. Бирок ошол жаратылган убакыттын ичинде Кудай Таала бизге берген аманатты кандай кылып аткарабыз? Баягы окуп аткан намазыбыз, орозобуз, бул ибадаттарыбыз ва Кудайга болгон кулчулугубуз. Бирок исламды терең жашайбыз десек, бул жаратылыш, табият менен бекем мамиледе боло турган болсок, анда биз утуштабыз. Анан кыргыздарда да жакшы бир сөз бар. Бул аманатка бекемдик тууралуу, табиятка айрыкча. Бир тал кессең, 10 тал эк. Баягы тырткан жериңен кайра. Демек эмне? Адам табиятына муктаждык. Бакты алыш керек, кыркыш керек, отун кылабы, үй кылабы, курат. Бирок ошонун ордуна кайра 10ду тик. Сенден кийинки келген адам да колдонсун, бирок эмне? Адамзат пайдалансын деген нерсени коюп атат. Бирок тилекке каршы күнүбүздө мен жейин, мен тоёюн, башка сачка калса эмне? Мен колдоноюн деп туруп колдонуп атабыз, талкалап атабыз жаратылышты.
бул исламда адамдын ролу кандай? Андан сырткары адам бул башкаруучубу же сактоочубу? Э, Куранда Алла Таала Бакара сүрөсүндө астагфирулла инни жаилун фил арди халифа, мен жер жүзүнө дейт өзүмдүн өкүлүмдү, аманатчымды, орун басарымды жаратам дейт. Аллахтын бар экенин, бир экенин биз бул дүйнөдө жашап, мыйзамы аркылуу Аллахтын улуулугун, бар экенин, бир экенин далилдеп көрсөтөбүз. Бирок ошол жер жүзүндөгү Кудай Тааланын мураскери, аманатчысы болуш үчүн төрт нерсе керек экен аалымдарыбыздын айтышы боюнча. Биринчиси дейт билим дейт. Билим адамдын пайдубалын куруунун эң жакшы бир жолу дейт. Үйдү куруп атасың, бирок үйдүн фундаменти жакшы болбосо, үстү жагы укмуш кооз болсо дагы ал үй тез эле курап калат дейт. Анын сыңары инсан кебете кеч бере турган турпаты эң мыкты көркөм абалда болсун, бирок фундаментальный жактан илим билимге сугарылбаса дейт, анын эртең тез эле кыйрап урап калышы тез эле болот турган нерселерден дейт. Куранда Алла Таала дагы эң биринчи түшүргөн аяты Икро. Эгер илим билимден дагы башка нерсе маанилүү болгондо Кудай Таала ошону биринчи түшүрмөк. Себеби окуу менен биринчи адам өзүн тааныйт. Окуу менен экинчиси өзгөнү тааныйт. Окуу менен үчүнчүсү жаратканды тааныйт. Окуу менен төртүнчүсү табият менен өзү жашап жаткан чөйрөнү тааныйт. Анан билим адамды төрт жактан курат дейт. Ошол алып аткан билими. Биринчиси акылын калыптандырат дейт. Жашоого болгон көз карашы, адамга кандай мамиле кылыш керек. Экинчиси мүнөзүн. Баягы кыргыздарда жакшы бир сөз бар эмеспи? Айдай чырайыңды иттей кыялың бузуптур деген эмне? Кебете кеч бир мыкты болушу ыктымал. Бирок ал эмне? Мүнөзүн калыптандырбаса, окуган илими менен кат сабатсыздыгын жойбосо, анда ал эмне бир кечиресиздер баягы бир жаныбар сыяктуу, жырткыч сыяктуу адамдарга баягы сыртынан жагымдуу болгону менен, бирок анын эмне? Баягы жан дүйнөсүнө келсең, жагымсыз болуп, адамдар жактырбашы ыктымал. Үчүнчүсү дейт, бул илим билим адамга болгон ишенимди курат дейт. Адам эмне дейт? Жашоодо эмнеге жашап жатам? Максаты. Мен киммин, эмнемин дегенди үйрөтөт дейт. Төртүнчүсү дейт, иш аракетти курат дейт. Кылып аткан ишини эмнеге алып барат? Баягы пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет эмеспи? Момундун баам парасаттуулугунан корккула, этияттагыла дейт да. Себеби мусулман адам бир ишти кылса эмнеге кылып жатат? Анын натыйжасы эмнеге алып барат? Баам парасат менен окуйт дейт. Анан ислам тарыхын карай турган болсок, Ибн Сина, медицинанын атасы деп аталат. Анан Аль Фараби же болбосо ушуга окшогон көптөгөн мыкты чыгаан инсандар чыккан. Бирок булардын артында эмне турган десе, билим адамды курат деген бир түшүнүккө негизделген үчүн ошолор чыккан дейт. Биз бүгүн тарыхта мындай аалым өтүптүр, мындай окумуштуу өтүптүр деп суктанып кала беребиз, бирок тарыхты окуудан максат мактануу эмес, балким ошол тарыхты кайталап жашоо, өзүбүздү өнүктүрүү. Анан экинчиси, Кудай Тааланын чындап эле жер жүзүндөгү орун басары, өкүлү, аманатчысы болууну каалай турган болсок, цивилизация. Цивилизацияны куруу үчүн маданиятты куруу керек дейт, эң обол. Цивилизация деген эмне десе өнүгүү дейт. Себеби үйлөр курулуп атат, мыкты унаалар, смартфондор баары чыгып атат. Бирок адамдын цивилизациясы, аң сезими, ата энеге урмат, баланы тарбиялоо, коомчулукка, табиятка болгон түшүнүгү отурбаса дейт, бул тез эле курап калат дейт, кыйрап калат дейт. Баягы Чыңгыз хан дейт, бир эле баалуулукты карманганда күнүбүзгө чейин дүйнөнү дүңгүрөткөн бир падышага айланып басып алмак дейт. Чыңгыз хандын бир эле катасы дейт, этика, нрава, адеп ахлакка байланыштуу нерсеси жок болгондуктан басып кете берген. Кандай тез өйдө чыкты, кайра ошончол тез түштү дейт. Анын себеби дейт, адеп ахлактын жоктугу дейт. Ислам динибизде деле келе турган болсок, бул адеп ахлакка басым жасап атпайбы? Анан үчүнчүсү дейт, аманатчы болуунун үчүнчү сыры эмнеде десе, улуттун логикасын сырттан эмес, ичте чыгаруу дейт. Биз кыргызбыз, Кудайга шүгүр. Бирок бүгүн кыргыз тилин, макал лакапты, адабиятты, чыгармаларды, өзүбүздүн баалуулуктарды билбей турган болсок, башка бирөөлөрдүн, өзгөлөрдүн таңуулаган, сунуштаган нерсесин ээрчип, улуттун бир жок болушуна алып барат дейт. Эң чоң коркунучтуусу дейт. Анан төртүнчүсү дейт, ушул үчөөнүн дагы эң маанилүүсү дейт, жоопкерчилик дейт. Бүгүнкү темага байланыштуу нерселердин бири. Себеби жоопкерчилик бул аманатка бекемдик дегенди түшүндүрөт. Демек Кудай Таала бизди жер жүзүнө өзүнүн аманатчысы, орун басары, жоопкери катары жаратып атса, баягы жоопкерчиликти табият менен болобу, ата эне менен болобу, коом менен болобу, ар бир адам менен болобу, ошол нерсени сезе албасак, анда бул кыйроого алып барат. Азирет Умар радиаллаху анхунун жакшы айткан бир сөзү бар. Күчтүү мусулманга караганда дейт, мага жоопкерчиликтүү мусулмандар жагымдуураак деген экен да. Билеги күчтүү болушу ыктымал.
Бирок кайдыгер боло турган болсо үй бүлөсүн да бакпайт, коомду да бакпайт, эч нерсе кылбайт. Бирок жоопкерчиликтүү болсо баягы кыбыраган кырашат дегендей, алсыз болсо да күчү физикалык жактан аз болсо дагы бирок эмне маңдай тер эмгегинин натыйжасында көптөгөн ийгиликке жетишет. Эми ушул 4 нерсе бириге турган болсо дейт. Билим, баягы айттык го 4 нерсени ошол бириге турган болсо дейт. Билим эмне кылат десе адамды курат. Адамдын баалыгын сактайт. Маданият коомду курат. Улуттук логика болсо адамдын мен киммин, мен эмнемин, бул табият менен кандай жоопкерчиликтүү болушум керек, табиятка кандай айыр мамиле кылышым керек деп өзүнүн жоопкерчилигин сезе алат дейт. Ушул 4 нерсени инсан толуктай турган болсо, Курандагы Алла Таала мен жер жүзүнө периштелерге айтып атат да, мен бир өкүлүмдү жаратам дейт. Анда татыктуу бир өкүл боло алабыз дейт. Ошол адамдын жердеги ролу ушул 4 мисал менен бир бышыкталса болот турбайбы? Ушул 4 нерсени адам өзүнө сиңире турган болсо, анда Кудай Таала буйруган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күткөн бир үммөттүн бир сыпаты боло алат деп айта алабыз. Анан дагы бир жакшы бир сөз бар, бул тазалык ыймандын жарымы депчи. Анан бул экологияга кандай байласак болот муну? Пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинде келет: "Ат-тухур шатрул иман", тазалык ыймандын жарымы дейт. Анан тазалык негизи 3кө бөлүнөт. Биринчиси руханий тазалык, экинчиси дененин тазалыгы, үчүнчүсү табияттын тазалыгы. Биз бүгүн тазалык деп баягы көбүн эсе даарат алганда колдонобуз да, жок. Мусулман адам көзү дагы, сөзү дагы, өзү дагы, жан дүйнөсү баардык жагынан ушунчалык таза болуш керек. Көргөн адам баягы анын сөзүндө эмес, турган турпатынан үлгү алып, баягы исламды кабыл алганчалык деңгээлге жетиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүгү бул сөзүнө караганда өзү таасирдүү болгон да. Динди жашап көрсөткөн иши. Баягы пайгамбарыбыз тууралуу көз өткөндөн Айша энебизден келип сурайт да. Пайгамбардын жанында көп жүрөт элең, жубай элең. Пайгамбардын кулук мүнөзүн бизге айтчы дегенде, силер Куран окубайсыңарбы дейт. Биз Куран десек күнүбүздө эмне, өлгөндө же жаназа дейбиз да. Анан сахабалар Куран окуйбуз дейт. Пайгамбардын кулук мүнөзү Куран болгон дейт. Бул деген эмне кылган? Ата энесине кандай мамиле кылыш керек, жараткан менен кандай мамиледе болуш керек, үй бүлөсүнө кандай мамиледе болуш керек, коомчулукка кандай мамиле кылыш керек, ошонун баарын жашап туруп көрсөткөн дейт болгон нерсеси. Улуу аалымдардын бири Имам Газалийдин айткан жакшы бир сөзү бар экен: "Сырткы тазалык ички тазалыктын күскүсү" деген экен. Аалымдарыбыздын бири айтат: "Баягы адамдын жан дүйнөсү кандай болсо, ошол нерсеси сыртка таасир берет" дейт. Эгер бир саат кыйшайып турса, жөнөкөй элементарный нерсе, бул жан дүйнөсү да тынч эмес дейт адамдын. Анысыңар жан дүйнөсү таза болгон Кудай деген адам, пайгамбар деген адам, дин деген адам, тазалык деген адам боло турган болсо, бул табиятта көчөгө чыкканда, коомчулукта табиятка зыян бербейт дейт. Анткени анын тазалыгы бир законго эмес, мыйзамга эмес, Кудай Таалага болгон ишеним, сүйүүгө негизделгендиктен, бул эл көрсө дагы, мыйзам болсо да, болбосо да, бул тазалыкка, табиятка болобу ар бир нерсеге айыр мамиле кылат дейт. Анан баягы жакшы бир сөз бар: "Арыстан жаткан жеринен белгилүү болот" дейт экен. Анысыңары ыймандуу адамдын баягы отуруп кеткен жери. Кайсыл бир жерге эс алууга барды дейли табиятка, бирок ошол жерден ордунан туруп кете турган болсо, артына таштанды таштабаса, бул эң утушта. Себеби эң өкүнүчтүүсү күнүбүздө эгер бир тоо жака же болбосо көлгө эс алууга барса, адамдар кетет, аркасынан ушунчалык таштанды чыгат. Бирок малдар кетет, жаныбарлар кетет, анын аркасынан бир заң эле кылат, кечиресиздер. Бирок айтайын дегеним, адамды малга теңебейбиз, бирок эмне? Куранда Алла Таала айтып атат: "Эгер дейт акылыңарды колдоно албасаңар дейт, балгым адол, айбандан да төмөн болуп кетет" дейт. Эгер акылың болсо, колдоно билсе дейт, периштеден да жогорку деңгээлге чыгат дейт. Себеби периштеде сезим, напсинин каалоолору, эмоция, эго деген нерсе жок да. Ошон үчүн Кудай Таала акылды бериптир, бирок тилекке каршы Кудай Таала берген нематтын, жакшылыктын канчасын колдонуп атабыз? Колдоно албай атабыз. Биз эмне кылабыз? Япония мындай экен, жапондор мындай болуптур, Европа мындай болуптур, Америка мындай болуптур. Суктанып шилекейбиз, агып тазалыгына дейбиз. Биз эмнеге боло албайбыз? Эмне бизге? Маселе адамдын мээсинде ошол нерсе отурган эмес. Ата энеден үйрөнгөн эмес. Баягы кыргыздарда жакшы сөз бар эмеспи? Балапан уят эмнени көрсө учканда ошону алат. Бул бүгүнкү күнү биз жаштарды күнөөлөп атабыз, жаштарда эмес. Маселе ата энеде. Ата эне ошону баланын колунан кармап туруп кылабы. Мисалы, Америкадан келген мекендештер менен сүйлөшсөңүздөр, унаага отурганда унаанын ичи таштандыга толуп калат экен. Биздики эмне? Унаанын ичи таптаза. Бирок тилекке каршы биз жеген нерсебизди терезени ачып ыргытабыз. Бирок Америкада антпейт экен. Эмне кылат экен? Унаанын ичине салдырат экен. Ошон үчүн баягы египеттик бир аалым айткан экен го: "Мен Европага бардым, исламды көрдүм" деген экен.
диндин тазалыгын, диндин жашоосун, алдамчылыгы жок, бирине болгон ишеним, жылмайып жүрөт, ошону көрдүм деген экен. Бирок араб өлкөлөрүнө келдим, бирок ошол жерде эмнени көрдүм деген экен. Мусулмандарды көрдүм, бирок исламдын баалуулугун көрө албадым деген экен. Тилекке каршы Кыргызстанда күнүбүздө да мусулман көп, балким анын катарында биз да турабыз, бирок тазалыкка канча маани берип атабыз. Барып намаз окуп таарат алгандай кылып атабыз, бирок анысыңар руханиятты тазалагандай, экинчиси денебизди таза кармагандай, үчүнчүсү жаратылышка, тазалыкка маани бере турган болсок, Кыргызстан эң алдыңкы табияты кооз бер сонун өлкөлөргө айлансак керек. Мурун ата энебиз айтчу эле го. Сен таштанды таштасаң таштаба, күнөө болот же болбосо уят болот деп бир тарбия келчү эле го. Азыр эми исламда мунун күнөөлүгү канчалык? Таштанды таштаган. Эң өкүнүчтүүсүнүн бири дагы азыр жеген нерсебизди таштайбыз. Малдан кашек калат экен, бирок кашекти алып барып өрттөп бир отун кылып, нан жаап колдонсо болот экен да. Бирок адамдан таштанды кала турган болсо бул кыйын экен. Анан бирок тилекке каршы күнөөбүз деп таштап атабыз да. Анан динибизде бул жагын эмне дейт десе, коомго зыян келтирүү күнөө. Күнөө. Чоң эле күнөө. Күнөө десе эле биз адам өлтүрүш керек же уур кылыш керек дейбиз да. Билинбеген бир кичинекей күнөөлөр бар да. Анан пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинде келет. Чыныгы мусулман ким десе, тилинен, колунан башка бирөөгө зыян тийбеген. Анан баягы биз тилибиз менен сөгөбүз, каргайбыз, шилейбиз, бирөөнүн аркасынан жаман сөздөрдү айтабыз, ушактайбыз. Бул бир. Экинчиси, колуна зыян тийбесин, пайдасы гана тийсин деген колубуз менен ошол таштанды таштап атпайбызбы? Ооба. А биз төшүбүздү каап пайгамбарды сүйөбүз дейт. Пайгамбарды сүйүү, пайгамбар 571-жылы төрөлүптүр, 63 жашында өлүптүр эмес, пайгамбардын жашаганын жашоо. Мына сүйүү. Сүйөсүңбү? Сүйгөнүңө баш ий. Ошонун айтканын кыл. Демек пайгамбарды сүйүү Кудайды сүйүүдө. А биз бүгүн ошол пайгамбарыбыз айткан хадисти толук жашай албай атсак, ыйманда бир нерсе бар. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, ыйман бир канча бөлүктөн турат дейт, 70-ке жакын. Ошонун эң төмөнү дейт, ыймандын эң төмөнү көчөдө жаткан зыянды алып коюу. Же бир чуңкур турса ошонун үстүн жаап коюу, же таш турса ошону алып коюу. Бул эмне? Динибиздеги ыймандын, мусулманчылыктын эң жакшы бир белгиси дейт. А кыргыздарда дагы баягы бизде жакшы бир сөз бар эмеспи? Суу кордогон кор болор дейт. Бала кезде көрүп калдык, сууга заара кылбагыла, эркек балдар эми тентектик кылып ойнойбуз да. Ооба. Ошого барбагыла, кылбагыла, аны ичет деп суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деп ушул нерсени сиңирет эле. Ушул бир нерсени акылыбызга түйүшүбүз керек. Коомчулукка пайдаң тие турган нерсенин баары сооп иш болсо, зыян тийгизе турган нерсенин баары күнөөлүү. Демек, таштанды берип бирөөнү жийиркенте турган болсок, бирөөгө ыза бере турган болсок, бул эмне? Чоң бир күнөөлөрдөн болот. А баягы пайгамбарлардын же болбосо сүйүктүү пайгамбарыбыздын келишинин максаты эмне болгон бул? Дүйнөнү оңдош. Дүйнө оңдош бул адам сонун кийинип, укмуш болууда эмес, жакшы атырды себинүүдө эмес. Биринчи табият менен болгон мамиле. Табиятка сен жакшы мамиле кыла албай атсаң, анда ыймандан сүйлөбөй эле кой ал. Себеби эмне? Кудай Тааланын берген бир аманатына кыянаттык кылып атабыз. Анан баягы Сингапурда эң чоң баягы айып бул эмнеге десе, бул түкүрүккө салынат экен көчөгө. Көчөдө баратсаң мынтип жол тандап баспайсың да. Себеби эмнеге? Жолдун баары таза, баягы жаамыр да көп жайт да. А бизде болсо көчөдө басып барсаң, кайсы жерде какырык болсо басып албайын этият. Ооба. Анан ошого мамлекет тарабынан деле мыйзамдар иштелип чыгып, бул жерде чылым чексең мындай болот, бул жерге түкүрбө, таштанды таштаба, 1000 сом, 5000 сом жазып атат. Бирок адамдын аң сезими, руху жуулбаса, тазалык, жоопкерчилик менен, анда адам мындай адам жок болсо эле, штраф деген жазуу жок болсо эле барып туруп эмне кыла берет, ыргыта берет таштандыны. Ошон үчүн баягы кайрылып кетерим, ар бир ата эне ушул жоопкерчиликти өзүнө үйрөтүп, биринчи анан балага үйрөтсө. Баягы пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинде келет эмеспи? Атанын балага калтырган эң жакшы мурасы дейт, акча, алтын, күмүш эмес дейт. Бул тарбия дейт. Тарбия деген ушул. Тазалык, коомго зыяны тийбесин, пайдаң гана тийсин деген түшүнүктү калтыра турган болсо, анда чыныгы аталык, энелик милдет аткарган болот. Ага, бирок баягы чынында муну коомчулук, элибиз мындай билбей атабы деп ойлойбуз да. Бирок көп жерден байкайбыз, мындай чет өлкөгө чыгып калабыз, бирок ошол жерге барганда аябай бир маданияттуу болуп калабыз го. Мындай жеген тамакты алып барып, таштандыга таштап, ал жерге эч нерсе калтыргың келбей, аябай маданияттуу адамдардай бир көрүнөбүз, бирок аны келип өлкөбүздөн жазалайбыз да. Балким ошол биз суктанып, тазалыгына суктанып аткан өлкөлөр бир убакта дагы ушул баскычтан өтсө керек. Тарыхты жакшылап окусак, бүгүнкү ошо мусулмандардын, анын ичинен Кыргызстанда баягы
тазалыкка маани бербей жатканыбыз башка бир нерседе. Биз азыр союз таркагандан кийин баягы көңүлүбүздө, көөдөнүбүздө тойбой калган нерсе бар да, ачкачылык, баягы шоколад болобу, бир нерселерге жетпей калып, телевизордон көрүп арман менен калганбыз да. Азыр ошо менен толтурганга аракет кылып атабыз да. Анан бир күнү тоюнабыз. Тоюнгандан кийин башка нерсеге өтөбүз да, экинчи этапка. Анан айтайын дегеним азыр биринчи рухтун ачкачылыгы, жан дүйнөнүн ачкачылыгы. Баягы ислам дининде рухка ушунчалык маани берет да. Акыл менен рухкачы, баягы адамды адам кылган рух дейбиз го. Ошол рух тойбосо кыймыл аракет түзөлбөйт. Рухтун тойбой аткан себеби дагы илим билимдин жетишсиздиги. Биз айтабыз, күнүгө илим билимди айтып атат го, тарбиялар соц тармактарда жакшы кептер айтылып атат го депчи, бирок кээде маалыматтын көптүгү адамды кайдыгерлик алып барат. Анан Рамазанда көп айтып калдым. Рамазанда 30 күн идеалдуу мусулман болгонго караганда ар бир Рамазанда инсан бирден катасын оңдосун. 30 жыл орозо, 40 жыл, Кудай узун өмүр берсин, 100 жыл орозо тутсун, 100 катасын кетире турган болсоң да, бул периштенин деңгээлине чыгат. Такыр катаң калбай калса, анда эмне? Жакшы бир сыпаттарды өзүңө сикир. Ошого биз эмне? Эң оболу баягы оңолууга, жан дүйнөнү байытууга, анан баягы илим, акылга, жүрөккө толо турган болсо, анда адамдын кыймылы оңолот. Баягы аалымдарыбыздын айтканы жакшы сөзү бар экен да. Көз эмнени көп көрсө, жүрөк ошо менен толот. Жүрөк эмнеге толсо, натыйжа ошону берет. Кыймыл аракет, тазалык болобу? Баягы ушунчалык биз тазалыкты маани берип үйрөткөндө гана жаштарга, ошол нерсени толтурганды көрсөткөндө, балдар анан ошол нерсеге калыптанат. Биз өзүбүз балдарга айтпайбыз, ыргытып атабыз, канчалык таасирдүү болот. Баягы психология илиминде да айтылат го, баягы гештальт депчи. Адам баягы кичинекей кезиндеги жетпей калган нерселерин чоңойгондо ошол нерселерди кыялданат, ошого аракет кылат депчи. Мисалы азыр биз баардыгыбыз эле баягы дүйнөгө басым жасап атабыз, кантип акча табыш керек, кантип бизнес жасаш керек, кантип үй алыш керек, машина алыш керек деген нерселердин баардыгын жакшы жасайбыз, бирок маданиятка жылмаюуда, бири бирибизге жардам берүүдө, же болбосо мамлекетке баягы салым кошуу, таштанды таштаба деген нерселерге көбүрөөк басым жасай албай атабыз да. Чоң сыноосу бул дүйнө менен болот дейт. Бир күнү баягы Абу Бакыр радиаллаху анху менен отурганда пайгамбарыбыз кол менен дейт экен. Анан Абу Бакыр сурайт экен, эмне болду, эмне кантип атасың дегенде айткан экен, дүйнө мага келип өзүн кабыл алдыргысы келди дейт экен. Мен кабыл алган жокмун дейт экен. Ошол дүйнөнү кууп, ошол дүйнөгө жетебиз деп, кээде ошол адамдын баалуулугун талкалап атабыз. Экинчи табиятты талкалап атабыз, ачкөздүктүн айынан. Болбосо адам мындай чөйчөктөй болгон идиштеги сууга тоет, кичинекей нанга тоет, бирок эмне? Инсапсыздык. Пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинде келет, эң чыныгы байлык эмне билесиңерби дегенде, бул жүрөктүн токтугу деген экен. Кудай мага ушул да жетет деп ыраазы боло турган болсо жетет. Тынчтык. Бул кайра эле ошого келип атат, эмнеге? Илим билимге сугарылып, түшүнүккө тое турган болсо болот. Бирок үмүт кылабыз, иншалла, баягы үмүтсүз шайтан дейт. Үмүт кылабыз, келечекте эң кыска убакта Кыргызстандагы өнүккөн, өскөн, ошол тазалык жагына, табиятка болгон баягы аяр мамилесин көрсөтө турган субтанганчалык деңгээлге жеткирет деп. Бир жылы тааныш арабтар бар эле. Анан бул жака келип калып эс алып кетти. Кеткенден кийин тааныштарына Саудияга барып айтыптыр, Кыргызстанга баарын сунуштаган эмес. Бир ажаткана маселеси, эки тазалык. Алар Швейцария сыяктуу көргүсү келип, ушундай бир тазалыкты үмүт кылышат да. Мен бул деген нерсе арабтарды жактап өзүбүздүн баалуулукту тебелеген жерим жок. Биз кайда келебиз? Бизде эмне? Эптеп бир нерсе кылып жулуп алсаң, эптеп ушул жерден бир пайда алсаң, утурумдук, күрүмдүк нерсени ойлоп калдык. Бизге айтпадыкпы, башта кирдик, аманат. Бул нерсени сен балаң өткөн. Балаңдан калсын. Баягы бир падышадан келип, бир акылман сурайт экен. О, падыша дейт, могу жашап жаткан сарайда ким жашады элеси? Атам жашады дейт. Атаңдан мурун ким жашады? Чоң атам. Чоң атаңдан мурун ким? Жети атасына чейин падыша болгон ким? Көрдүңбү дейт, эч ким салып кеткен жок дейт. Сага калды дейт. Сен да ушундай тиштайсың деген экен да. Демек, аны сыңары биз дагы баягы берилген аманат. Аманатты кандай таштай турган болсок, Кыргызстан ошондой. Эртеңки келип аткан муун ушул табиятка ата бабаларыбыз, байкелерибиз, эжелерибиз ушунчалык субтанарлык деңгээлде мыкты кылып колдонуптур, көрсөтүптүр деп аркабыздан жакшы сөз айтабы? Тарых жаратабызбы? Кылган нерсебиз менен. Же ушунчалык жийиркенип алар, аттыңай, ошолор болбой эле койсо болмок экен. Карачы, кылган мамилесин. Ошолор окуп бир кара курсактын айынан, камынан гана кутула албай, ушул табиятты да талкалаптыр, таштандысын да жыйнап алыптыр деген сөзгө калган жакшы. Ошон үчүн эң оболу баягы өзүбүздөн баштайт турган болсок, иншалла оңолот. Рахмат. Анан азыр бир коомчулукта бир жакшы көрүнүштөр болуп атат. Коомдук активисттер баягы бак тигүү,
дарак эгүү деген бир жакшы бир акцияларды уюштуруп атышат да. Негизи ислам динине дагы айтылат, баягы бак тигүү боюнча сооптуу иштер көп деген бир сөздөр айтылып келет да. Негизи кандай чындыгы бар бул бак тигүү, соопчулукпу? Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу бир хадис теминде айтат: кайсыл бир инсан дейт, бак эге турган болсо дейт, анын мөмөсүн өзү жейби, өзү жебейби айырмасы жок дейт. Же мал жейби, же адам жейби дейт. Ага садака, өкүнүү соогу жазылат дейт. Баягы биз бир нерсени кылсак эл көрсүн, эл уксун дейбиз да. Маселе бирөөгө жакшылык кылып жатсаң, ал сага жамандык кылса дагы, бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылып жатканыңдын белгиси. Ансыңар сен бакты эгип кое турган болсоң, ал нерседен көлөкөсүнө да келип адам эс ала турган болсо, мөмөсүн коелу көлөкөсүнө, жаныбарлар келип ошонун жалбырагынан жей турган болсо дагы дейт, бул сооп дейт. Мындайча айтканда, азыркы электрондук капчык деп атпайбызбы? Келип эле акча түшүп атса. Кыямат да ошондой да, соонун бир нерсе. Эсебиңе барсаң акча көп. Бул дүйнөдө кылган нерселериңен да. Анан баягы бакты тигүүдөгү максат, карасаңыздар, кыргыздарда да эмне деген? Жаңы эле айттык го, бир тал кессең 10 тал эк. Кыргыздын ар бир макалы түпкүрү барып хадиске же аятка же бир аалымдардын сөзүнө такылат да. Анан көп жерде тамашалап айтып коелам, аят менен хадисти, диндеги аалымдардын сөзүн мындай коюп туруп эле кыргыздын макал лакабын алып келсе, исламды адамдарга көрсөтсөк жетиштүү. Ар бир неме макалдын түбүндө бир хадистер бар да. Анан баягы акылмандардын жакшы бир сөзү бар эмеспи? Эгер бир жылдык камыңды, кызыкчылыгыңды ойлой турган болсоң, эгин эк дейт. Буудай 3 айда 4 айда пышат экен. Ал эми дейт, 10 жылдык камыңды ойлой турган болсоң, дарак эк деген экен. Мурун баягы алма бак эгишчи, азыр эми кадимки ойдо түрү чыгып, баягы 3 жылда, 1 жылда мөмөсүн берип атпайбы. Анан баягы андан аркысы эмне дейт? Баягы 100 жылда же 50 жылда камыңды көрө турган болсоң, адам эки, адам тарбияла деп айтат эмеспи? Анан эң кызыктуусу, бүгүн ошо силер чакырганда карап отуруп, бир дарак 10 муздаткычтын күчүн берет экен. Кондиционер дейбиз го, муздаткыч. Көчөдөгү турган бир бак 10 муздаткычтын күчүн берет экен. Себеби азыр могу иштеп аткан муздаткычты көчөгө чыгарып кое турган болсок, баягы объем, көлөм чоң болгондуктан өзүнүн күч кубатын жоготот да, муздата албаш ыктымал экен. Бирок бир бак көлөкөлөп турганда, баягы көлөкөсүнө мурундагы нымдуулукту астына сактайт экен да, экология жаатындачы. Эми Бишкекке канча бак боло турган болсо, табиятта канча бак боло турган болсо, салкын болот дейт. Кадимгидей баягы бактын көлөкөсү болгон жерге барсак, салкын көп болот эмеспи? Анан экинчи тарабынан баягы психологдор айтат экен, эгер дейт бак, дарак жашыл, айлана чөйрө таза көп боло турган болсо дейт, адамда стресс азаят экен. Себеби көргөндө баягы көңүлүң ачылат. Экинчиси дейт, депрессиядан чыгат деген экен. Мисалы, биз Египетте окуп жүргөндө немелерди көрүп калдык, могу Индонезия, Таиланд же болбосо Малайзия тараптан келген студенттер бар эле, мындай нервденгенди да билбейт да. Ачууланган, анан тамашалап айтат элек, үй бүлөдө мындай урушасыңар, талашасыңар десе, ооба дейт, бирок акырын эле минтип сүйлөшөбүз дейт да. Себеби карасаңар, Малайзияда мындай, Индонезияда болобу ошол тарапта кыш жок, баардыгы жашыл да. Анан баягы Индонезияга барып келгендерде айтат да, адам стресстен дарылаш үчүн, чыгыш үчүн эң жакшы жол Малайзияга жиберип коюш керек экен деп. Себеби сигнал баспайт экен, кыйкырбайт экен, бири-бирин мындай деп кагып силип кеткен. Балким ошол табияттын инсанга берген таасири. Кудай Таала жана башта айттык го, ар бир нерсени өзүнүн өлчөмү менен жаратты. Демек табияттын болушу инсанга тийгизе турган таасир бар. Биз билбей эле баягы бийик мунараларды курабыз, биз өнүгүп атабыз деп атабыз да. Бирок ал өнүгүү руханий жактан кыйроого алып барышы ыктымал, билинбеген менен. Эгер табиятың жок болсо, анткени эмнеге? Стрессиң көбөйөт, ачууланганың көбөйөт дегендечи. Ошон үчүн баягы Кудай Таала бул дүйнөдө ар бир нерсени өзүнүн өлчөмү, өзүнүн сыры менен жараткан. Биз ошого аяр мамиле кыла турган болсок, аны инсанга эмне пайда? Динибиздеги бир нерсени арам кыла турган болсо, же адал кыла турган болсо, ал нерсе инсанга гана пайдалуу. Эми ысырапчылыкта дагы бул экология менен сөзсүз мындай камыр жумур болуп жүрөт да. Ооба. Куранда Алла Таала кулу вашрабу ва ла тусрифу, ичкиле, жегиле, бирок ысырап кылбагыла дейт. Ошо кийип аткан, ичип аткан, жеп аткан нерсебиз табияттын берген мөмөсү да. Себеби жегенибиз бүт жерден чыгып атат да. Кийген кийимибиз деле, жашап аткан үйүбүз деле. Анан баягы ысырап деген нерсе эмне десе, муктаждыгынан ашыкча колдонуу. Биринчиси. Экинчиси, бир нерсени ысырап кылуу дейт, берекесин кетирет. Кээде биз ойлойбуз, көп акча табуу көйгөйдү чечет жашоодогу проблеманы деп ойлойбуз да. Маселе акчаны көп табууда эмес, берекеси. Кээде баягы мен көп айтам, береке бул калькуляторго бата турган нерсе эмес да. Береке бул Кудайдын өзүнчө бир инсанга берген белеги. Кээде акылыңа келбегенче ушунчалык бир берекени көрөсүң дейбиз да. Анан ысырап бул
баягы айтып атабыз, динибизде пайгамбарыбызда хадисинде баягы жактырган эмес да бул ысырапкерчилик боюнча. Бир хадисинде келет, эгерде сен дарыянын жанында турсаң дагы дейт, ысырап кылба дейт, сууну дейт. Экинчиси бир сахаба, Саат деген сахаба, баягы Аллах андан ыраазы болсун, даарат алып атканда айтат, ысырап кылба дейт. Негизи дааратта биринчи даарат алып колду бетти жууш парз, экинчиси, үчүнчүсү сүннөт, төртүнчүсү макрух. Ашыкча болуп кетип атат да, суунучу балким бирөө жетпей аткандыр. Анан айтат, сен ашыкча ысырап кылба сууну десе, айтат, мен ибадатка дайынданып атам го десе, жок дейт. Ал ибадат өзүнчө, бирок сен сууну ашыкчасы менен колдонуп атасың дейт да. Анан кыргыздарда жакшы бир сөз бар. Айтат, жакшы адамдан из калат дейт. Жаман адамдан сөз калат дейт. Бүгүн биз бул дүйнөдө жашап атабыз. Бүгүн өлөбүз, эртең өлөбүз, биле албайбыз. Кудай таала баарыбызга узун өмүр берсин дейли. Эч ким бул дүйнөнү кармап кала алган эмес. Бирок калганда аркаңдан эмне калтырды? Ким канча жыл жашады эмес. Ким кандай жашады? Өрнөктүү жашады. Карасаңыздар, пайгамбарыбыз тим эле адамдарга акча таратып, же тамак аш берип, же бир нерсе кылган эмес. Бирок эмне кылган? Адамдарга ушунчалык акыл насаат, кеп кеңеш, тарбияны үйрөткөн, күнүбүзгө чейин минтип суктанабыз. Мусулмандар эмес, башкалар да суктанып атат бул нерсегечи. Баалап атат. Пайгамбар мындай болгон турбайбы депчи. Ошо айтайын дегеним, биз Курандын ичиндеги нерсени туура түшүнүп, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жол жобосун кармана турган болсок, анда дүйнөдө тең салмактуу болот. Ар-Рахман сүрөсүндө Алла таала айтат, биз дейт асман жери жаратып, ар бир нерсени баланс, салмактуулугу менен койдук дейт. Ошол салмактуулукту чектен ашканда, жана аятта айткандай, биз өзүбүз бузуп алабыз. Ошого ысырап динибизде баягы бир эле жеп ичкенде эмес, табиятты колдонууда дагы ашыкча ысырап кылуу бул эмне эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Бирок динибизде адам акысы деген бар. Аллахтын акысы бар, анан адамдын акысы бар. Кыяматта барганда Алла таала айтат экен, тигил пендеме барып дейт, анын акысына кирдиң эле, андан кечирим сура дейт. Эгер ал кечирсе, анан мага кел, мен кечирейин дейт. Бирок кыяматта барганда атасы баласынан, баласы атасынан, энеси баласынан качып калган күнү тааныбаган адам келип, борборуп, мейли эми сага берип коеюнчу, кечирип койдум дебейт. Ал убакта келет дагы эмне кылат? Менин күнөөм болсо бер буга дейт. Мен бере албайм, кечире албайм дейт ал жерде. Ал жерде жаканга жабышып бири биринин акысын талап кыла турган нерсе. Ошон үчүн баардык иш башталат майдадан, майда деп карабаган майдадан дегендей, майда көрүнүшү ыктымал. Тонкий нерсе болушу ыктымал. Бирок бирөөнүн акысына кирип атабыз. Азыр коомдо, экологияда мындай көйгөйлөр көбөйүп баштады да. Суунун жетишсиздиги, абанын булганышы, бирок ошолордун келип чыгышы эле баары бир ошол нерселерди адам жасап атат да. Негизи адам, анын ичинен мусулман адам кантип сакташ керек экология? Коомго кантип жардам беришибиз керек? Анан баягы мен мусулманмын, бул мамлекеттин иши дебеш керек. Ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Мен тиешем, жок дебеш керек. Себеби ар бир нерсеге кайдыгер карай турган болсок, табияттын же болбосо экологиянын, жердин кыртышынын бузулушу эртең адамзаттын баягы кыйрашына алып келе турган нерселерден. Себеби жеген ичкенибиз баары ошол табиятка байланыштуу болуп атат да. Мисалы, акыркы убакта кар көп жаабай калды, же болбосо жамгыр көп жаабай калды, же кургакчылык болду деп бирөөлөрдү күнөөлөгөнгө же бир нерседен айып издегенге шашабыз да. Инсан катары мен эмне кылдым? Ар бир нерседе. Мисалы, ошончолук пластик нерселерди чыгарып атабыз, бирок ошонун баары таштандыга барып атат, күйүп атат. Пластик күйгөндөн абаны канчалык деңгээлде булгап атат. Бул өзүнчө бир маселе. Баягы адам ар бир нерседе бир кемчилик болсо, адам бул менин күнөөм деп билсе, анда ал жерде бир өнүгүүлөр болот деп айтылат да. Анан бул нерселерде ушундай таштандыларды таштап, жаратылыш менен бир таттуу мамиледе болбой атканыбыздан бир кандай сабактарды алсак болот? Эми баягы илимий жак менен алып караганда, илимде эмне дейт? Бир кырсык боло турган болсо, себебин издейт экен да, эмнеге бул болду? Ооба, изилдейт. Динде болсо эмне үчүн муну биз бир ката кылдыкпы руханий жактан? Катабыздын натыйжасы ушуга алып барып атабы деп айтат дейт да. Анан эми баягы коомчулукта белгилүү бир жерден кийин илимдин таасири бербей калганда, руханий бир жоопкерчиликке өтүш керек да. Баягы жолдо кетип баратсаң, жол жабылып калса, экинчи бир жолду издегенге аракет кылабыз да. Ооба. Анысыңар баягы коомдо азыр биз табиятка болгон тарбиябыз бир тайкы болуп атса, бул жол кетпей атса, башка бир жолду көрбөйлүк. Мисалы, келип алып, сага бул табиятка каршы келе турган бул нерсени кыла турган болсоң, бак таракты кыя турган болсоң, жаза дей турган мыйзам иштебей атса, бак тиге турган болсоң, табиятка айыр мамиле кыла турган болсоң, мындай сыйлык берилет деп көрбөйбү?
мисалы да, ооба. кызыктыруучу катарычы. Эми адам ушундай экенбиз да, тарбиялаш оор экен да. Баягы айбын алып келип, бал берип, маймылдап келип, банан берип, ары бери секиртип коюш оңой экен да, тарбиялаш. Бирок адамды тарбиялаш ушунчалык оор экен. Пайгамбарыбыздын дагы 23 жылдык пайгамбарлык мөөнөтүндө 13 жылы Меккеде өтүп атпайбы? Ал жерде намаз окуп, орозо тут деген эмес. Адамды курган биринчи келип, адамды тарбиялаган. Адам жан дүйнөсүн дайындаган. Бул жөн эле бир баягы жакшы кийинип, жакшы атыр себинүүдө эмес, жана айткандай. Кайра эле баягы жан дүйнөнүн табият менен, жалпы адамзат менен, жалпы жаныбарлар менен кандай мамиле кылышты бүт үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз. Ошого баягы биринчиси болбосо экинчи вариантка өтүп көрүш керек. Бирок балким кээде бирөөнү илим таасир берет, бирөөнү руханий жактан, диний жактан айтылган таасир берет. Коомчулукта биз айта бериш керек, балким бирөөлөр таасирленет, пайдасы тиет. Негизи бул дин менен экологияны мындай айырмалап карап көрсөк болобу? Дин менен экологияны баягы жума хутбаларына чыгып, молдокелер экология баягы тазалык, табият, жаратылыш деп айтса, муну бир ыймандын бир бөлүгү катары айтып атат, таза болгула деп атат. Жана хадисте келгендей тазалык ыймандын жарымы дегендей түшүнүктө келебиз да. Ооба. Бирок бул экология дүйнөлүк глобалдык бир маселе эмес. Ооба. Бул ар бир жарандын маселеси. Диний маселе. Себеби динибиз жанагы айткандай инсанды Кудай Таала жер жүзүнө орун басар кылып жиберди деп атпайбызбы? Ошол жердеги баардык жоопкерчиликке чектелип, ар бир нерсеге мен жоопкермин дей турган болсо, динде жүргөн адам, анда табият өзүнүн нугунда, өзүнүн жолунда кетет дейт. Кудай жараткан деген. Кудай жараткан, мага берди. Бүгүн мен муну кандай колдонуп атам? Эртең кайра кандай берем? Бирөө келип чал унаасын берди, айдап туруп бир айга деди, кой бузуп алып алайын, талкалап албайын деп бересиң да, кийин дагы бир нерсесин берсин деп. А бүгүн ошол бир сезим менен Кудай Таала мага берди. Аяр мамиле кылайын деген түшүнүк менен кыла турган болсок, өзүбүз дагы жоопкерчиликти туура бир аткарган болобуз. Экинчи, өрнөктүү жашоо жашап, балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөткөн болобуз. Ошого баягы дин бул тазалыктан өзүнчө эмес, табияттан өзүнчө эмес, же табият динден өзүнчө бөлүнгөн эмес, бири бирин колдой турган нерселерден. Баягы аалымдарыбыздын бири айтат экен, дин менен илим, светтик илим деп коебузго, экөө бири бирине каршы келбейт дейт. Аллахты таанытууда дейт. Ошон үчүн баягы коомдогу болуп жаткан бир эле экологиялык көйгөй эмес, баардык көйгөйлөрдү чечүүдө дин менен илимди бир алып кете турган болсо, баягы канаттуу куш учуп баратса, бир канаты жок болсо, бир эле жерге чейин мерчемине жетпей түшүп калат да. Бирок эки канаты болсо, каалаган жерине чейин жете алат. Ансыңар бир канатың дин болсо, бир канатың илим боло турган болсо, жетесиң. Анан өкүнүчтүүсү баягы бизде илим десе эле коркуп, баягы капырлык алып барчудай сезимге кирип алганбыз да. Ооба. Мусулман адамга алып келип туруп, маңдайына микроскопту коюп, телескопту койсо, ошондон коркпогон, ошол менен бир нерсени, Кудайдын улуулугун, табият менен таттуу мамиледе болуп, жаратылыштын ачылбаган сырларын ачып бере турганчалык деңгээлде Ибн Сина сыяктуу, Аль Фараби сыяктуу мыкты аалымдар чыкса, мына чыныгы мусулманчылык. А биз болсо эмне? Өзүбүздүн акылыбызга, аң сезимибизге рамкага салып алганбызда, дин эмне десе, намаз окушуң керек, анан орозо тутушуң керек, ушундай түшүнүктүү болуп калганбыз да. Бирок дин бир адамдын акылына салына турган нерсе эмес. Балким сен ойлогон бир бөлүгүн ойлоп атасың, бирок миң адам ар жактан ойлошуптур. Мисалы бир китеп бар, пайгамбарыбыз тууралуу жазылган китеп. Бир убакта сүйүктүү пайгамбарыбыз деп чыккан да, ошол жерде окуп отурсаңыздар, мисалы бул жерде пайгамбарыбыз жихад кылган, тигил жерде жихад кылган, мындай өтө берет. Башка бир аалымдын жазган пайгамбардын өмүр баянын окусаңар, кантип даават кылганын көрсөтөт. Дагы бир аалымдын жазган пайгамбарыбыз тууралуу баягы китебин окуй турган болсок, эмне кылган? Ал жерде табият менен кантип мамиле кылган. Бирөөнүкүн карайсың, фикх маселеси деп коет, изилдемесин көрсөткөн. Демек пайгамбарыбыз ушунчалык баягы бир эле адамзатка жиберилген пайгамбар эмес, жалпы жандыктарга, жаратылыштарга, жиндерден баштап табиятка чейин жиберилген бир пайгамбар болгондуктан, баягы кантип жашашты көрсөткөн да. Пайгамбарыбыз бир күнү баягы чөлдө кетип баратса, эми араб өлкөлөрүндө бакасыз да, анан чөп чардыйласа, анан кой эчки баккан адам бактын түбүнө барып, анан бактын талдарын таяк менен капкылап, жалбырактар түшсүн, ошол жалбыракты кой эчким жесин деп аябай катуу согуп атканын көрөт да. Анан пайгамбарыбыз барып ошол койчуга айтат, аяр мамиле кылбайсыңбы дейт. Анан мунун жаны жокко, бакко десе, жок, ал өзүнүн тилинде зикир кылат деген да. Мунун да жаны ооруйт деген, кыйналат деген да. Биз билбегени мененчи. Анан бул жерде айтайын дегеним, карагыла, бир бакка да кандай аяр мамиле кылганды үйрөткөн. Анан мен айтам, баягы
чочко, эшектин эти арам да динибизде желбейт. Бирок ал арам экен деп эле аны уруп согуп талкалап мыкаачылык кылбашыбыз керек. Аны этин жебе деп койду. Баягы өзү адал, күчү адал дегенде эшек, өзү арам, күчү адал дегенде эшектин этин жебей эле коелу, бирок күчүн колдоно берели. Бул да бир сыноо жаратылган нерсеси. Биз арам нерселер тепкилеп согуп анан ите берин кетиребиз да, жок. Бул мусулманга жарашпай турган нерсе. Мусулман кара жана хадисте айткандай, башка мусулманга дейт, башка бир хадисте да жалпы адамзатка зыяны тийбеген дейт. Демек биз мусулман болобу, болбойбу? Аларга да зыяныбызды тийгизбей, баягы сыртынан карап туруп, биз эмнеге мындай боло албайбыз дегенчелик деңгээлде суктаныш керек. Ал тилекке каршы өкүнүчтүүсү, мусулмандардын азыркы абалыбызда тазалык жагынан болуп, табият менен болгон нерседе кетирип аткан кытачылыктарыбыз бар. Оңдоого көбүрөөк муктажбыз дагы. Өлкөнүн келечеги бул жаштардын колунда. Биз каалайбыз, каалабайбыз, келечекти жаштарга өткөрүп беребиз. Сиздин жаштарга бир табиятты менен мамиле кылып, аны сактап, аяр мамиле кылыш үчүн жаштарга бир кеңеш айтсаңыз дагы. Анан биз жаштарга айтканда, биз негизи эгер айтылган сөз менен оңолуп кетүү натыйжалуу болгондо, анда элдин баары оңолмок да. Өрнөктүү болуш керек. Жашашыбыз керек. Көрсөтүшүбүз керек. Анан баягы биз коомдо азыр аш той болот, башка нерселер болот, үйлөнгөндө ушунчалык сарапкерчиликке барып атышпайбы? Муну үйрөтүүнүн эң жакшы бир жолу балким баягы бир жаназа өлүк боло турган болсо, ал жерге барып 3 жылкы союунун ордуна бир бак тиктирүүгө өтсөк. Бир эле бак эмес, бакка окшогон көп нерсе бар да. Же болбосо бир табиятты сактоонун бир жолдору болсо, ошого түртсөк. Экинчиси нике кыйылып аткан ошол жагынан. Бул эмне? Жаштарга тарбия берүү, түшүндүрүүдөчү. Анан биз баягы жаштарды айтууга келип алып, сен кылбайсың, биз бирөөнү айыптаганга эмашпыз да. Бирок айыптоодон мурун биз ага нерсени көрсөтө алдык. Маселе ошол жерде. Балага баягы сууну сиңген жерге куй, сөздү уккан жерге түшүнгөн кишиге айт дегендей, баягы түшүнөт жаштар, баары билет. Бирок ошол жерде эмне кылып атат? Кайра эле пайгамбарыбыздын өмүр баянына келсек, пайгамбарыбыз бир насаатты айтаардан мурун 75-80% жашачу экен. 15-20% өрнөк кылып көрсөтүп койчу экен. Бирөө барып пайгамбарыбыз кыйкырба, урушпа, жемелебе деп айтчу эмес экен, жемелечү эмес экен, урушчу эмес экен. Адамдар уялганынан мен деле ушундай болбоймунбу деши экен да. А биз болсо баягы өзүбүздүн кыймыл аракетибизге караганда сөзүбүз көбүрөөк болгон үчүн балким таасир бербей жаткандыр жаштарга. Ошон үчүн бүгүнкү жаштардын баягы табиятка, жаратылышка болуу аяр мамилени бир бүгүнкү Инстаграмбы, ТикТокпу, Фейсбукпу ошол тармакка бир чыгарып бүгүн акция кылып мода кылуу эмес, муну өмүр бою кыла турган нерселерден. Калыптана турган нерселерден. Балким бул жагынан бир чоң Кыргызстанда бир иш чара өткөрүп, ошол жаштарды үгүттөй турган, кызыктыра турган, жана айткандай баягы айып бул таасир бербесе, кызыктыруучу бир белектерди коюу. Ошон үчүн бирден адамды оңдой берсек, чөйрө оңоло турган болсо, ал чөйрө табиятка болгон мамилесин оңдой турган болсо, бир группабы, бир класспы, бир үй бүлөбү, анда табият оңолот иншалла. Ар бир нерсе сөз эмес, бир иш же бир кол менен мындай жазылат да. Анан ушуга көз карашыңыз кандай негизи? Жаңы эле айткандай эле, адамдын ишинен эмне кылганынан билсек болот. Ким канча жыл жашады эмес, кандай жашады маанилүү дейбиз го. Бирок бул ар бир адамдын жан дүйнөсүндөгү бир сезимге байланыштуу да. Эгер ошол оңолсо оңолот. Бул кайдыгерлик. Пайгамбар хадисинде келет, адамдын денесинде муштундай нерсе бар дейт. Ушул оңоло турган болсо, баягы көз көрсө эмне менен толот деп эдик. Жүрөк жакшы бир сезимдерге, табиятка болгон сүйүүгө толо турган болсо, кыймыл аракет, сүйлөгөнү, ар бир нерсеси ошого жараша толот. Ошон үчүн биринчи жүрөктү оңдоп, кайдыгерликти жок кыла турган болсок, мусулмандыбы же жалпы эле адамдыбы талкалап жок кылган нерсенин бири бул кайдыгерлик. Бир жерде өрт чыгып атса эмне кылайын? Ал жерде өрт чыкса сага да келет. Ал жерде суу каптаса сага да келет. Тиякты өчүрүп кой. Сенин үйүң да аман калсын. Ошол түшүнүк менен жашай турган болсок, бул меники Кыргызстан. Баарыбыз мен аяр мамиле кылышым керек. Бишкектен бирөө барып, Ошко түштүккө барып туруп, Сулайман тоонун булгап келе берем, мен Бишкектикмин да десе, бул акылдын тайкылыгы. Кыргызсыңбы? Кыргызстан баарыбыздын мекенибиз. Ошон үчүн жан дүйнө даяр болсо эле оңолот иншалла. Көптөгөн оорулар пайда болду да. Мындай ошол оорулардын себептеринин бири дагы бул психологдор айтат, көп стресс болгон, көп депрессиядан болуп атат, көп мындай жылмайбагандан, кайдыгерликтен, сиз айткандай эле мындай ушундай бир нерселерден оорулар пайда болуп атат дейт да.
Анан көбөйүшү эмне болуп атат бул оорулардын? Медицинанын атасы деп бир эле мусулмандарда эмес, чыгыш батышта үлгү туткан азыркыга чейин китеп окулган Ибн Сина. Лакабы медицинанын атасы дейт. Ошол айткан экен, оорунун башаты стресстен деген экен да. Баягы карышкырды, бөрүнү бир сетканын ичине коюп турчу анда койду коюп койгондо кой өлүп калат го таңга чейин. Ооба. Баягы көрүп стресстен да жыттынанчы. Аны сыңары баягы күнүбүздөгү оорулардын булагы жашоодогу баягы проблема стресске барып аткан нерселер бүт баары ошол адамдын кыжалатчылыгынан келип атат да. Себеби эмнеге? Бир руханий жактан кыжалатчылык эмнеге алып барат? Соц тармакта бирөөнү карайсың, ошол сыяктуу унаа алгың келет, ошол сыяктуу смартфон алгың келет, ошол сыяктуу үй алгың келет, ошол сыяктуу чет жакка чыгып эс алгың келет. Эмнеге менин андай жок? Сенин ичиңдеги боштукту башка бирөөнүн жашоосу менен толтургуң келет. Эң өкүнүчтүүсү. Адам эмнеге алып барат? Стресске алып барат. Анан көчөгө чыгып мушташ тиге барып атат да биринчиси. Экинчиси баягы адам ооруп атканда өлүп калам го, минтип калам го деп баягы өзүн жей берсе өлүмгө алып барат. Пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет эмеспи? Бейтапканаларда оорукчандарды зыярат кылгыла дейт. Барганда барып баягы жакшы сөз айтып, көчө ушундай ооруп аткан адамдар айыгып кетип атат. Ооруну берген да Аллах, шифаны берген да Аллах деп моральный жактан жакшы бир сөз айта турган болсоң айыгып кетет. Анан барып алып баягы грипп болуп жаткан адамга сабак окшоп көчө бирөө өлүп калыптыр десе, ажалдан мурун өлтүргөн болобуз да. Стресске түшүрүп коебуз да, жана коюп карышкырда өлгөн сыяктуу. Анан баягы пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет эмеспи? Эмне дейт? Бир тууганыңдын жүзүнө жылмаюу бир садака дейт. Кыргыздарда эмне дейт? Ашың болбосо кашың болсун. Таш менен урганды аш менен ур. Карасаңыз Тамагың макал. болбосо. Бул дегени жылмайып жүр дейт. Ооба. Мындай тамак бербесе деле жылмайып учурашып койсо жүзү жагымдуу жан дүйнөгө деп мындай шуктанып көңүлүң эс алат да. Анын сыңары баягы табиятка чыгып жашыл болуп турса айлана, адамдын көңүлү көтөрүлөт да. Ошо пайгамбар хадисинде келет эмеспи? Тафаккур дейт, табиятка чыгып тафаккур кылып ойлонуп жараткандын улуулугун түшүнүү дейт. Табияттын кооздугун карап дейт. Бул канча жылдык ибадаттан да жакшы дейт да. Баягы бир жаратылышты карап Аллахтын улуулугун түшүнөсүң, эки бул жерде карасаңыздар, бир эле Аллахтын улуулугу эмес, экинчи адамдын өзүнүн ден соолугуна тийгизип аткан таасири болуп атпайбы? Анан акындарында бир айткан экен го, баягы түрктөрдө болсо керек эле. Эмне дейт? Жаратылгандардан улам жаратканга болгон сүйүүм күчөдү деп. Жаратылгандарды көрүп отуруп муну жараткан кандай кудуреттүү зат деп отурупчу. Ошон үчүн тафаккур кылып табиятка чыгып, табият менен камыр жумур болуп жуурулуша турган болсо, бул адамдын өзүнүн ден соолугу. Жаш үй бүлөлөргө дагы бир кеңеш айтсаңыз аябай жакшы болот да. Коомдо азыркы жаштар жаңы үйлөнүп атканда бир акция кылса, табиятка бир кошо турган салымы кандай. Экинчиси, тун баласы төрөлсө бир бак тиксин, арча тиксин. Мисалы, эми тоолор тигилип бүттү дейбиз да, бирок тиге турган жери көп да. Канчалык табият болсо кычкылтек бөлүп чыгат, жана айткандай муздакты сактайт, нымдуулукту сактайт, нымдуулук болсо жаңгыр көп болот дегендейчи. Бир тал бак арзан эле болушу ыктымал, көчөт 100 сом, 200 сом, 1000 сом деле болушу ыктымал. Аны жеп ичип киного деле кирип коюп атпайсызбы? Бирок ошону бир өлкөмө болсун, келечегим үчүн болсун, акыретим үчүн болсун деп бир жерге тиге турган болсо, жашылдандыруу бир багын эле айтып атабыз. Экинчиси, тазалык жагынан ала турган болсок, мисалы бир жери таштандыга толгон болсо, үйлөнсө үйлөнүүнүн урматына акчасын бир 500 1000 долларын бөлүп тойкана кылбаса, тойкана кылса да, бирок ушул жердин тазалыгын мен карайм. Мамлекетке кошкон салымым ушул болсун. Ар бир адам өзгөчө. Ошол өзгөчөлүгүн туура бир багытта колдонуп, табиятка салым кошо билсе, Кудай Тааланын алдына барганда балким ошол кылган жакшылыгын айынан жакшы бир соопторго ээ болушу ыктымал. Баягы пайгамбарыбыз бир күнү баягы өтүп баратып бир сахаба менен эки кабыр турат го, ошол жанынан өтүп баратып анан эки талды кое тур дейт, сындырып келип туруп үстүнө саят да. Бул жерге зикир кылып турсун, соо астындагы эки адамга жетип турсун дейт да. Бир талда сооп берет экен да. Ишенсек ошого. Ошон үчүн баягы акыретке эсеп берерине ишенбеген адамдын кыймыл аракети түз болбойт дейт. Эгер биз акыретке ишенип барганда ушул нерсеге дагы мен жооп берем деп жоопкерчилик сезим менен боло турган болсо, анда табият менен катуу мамиледе болобуз. Ар бир нерсеге айрым мамиле кылабыз. Ошого бүгүнкү жаштарда айтабыз да, баягы биз өзүбүз Кыргызстандын ичиндеги кошунанын же группалаштын же достун же классташтын дүйнөнү кыдырып жашап жүргөнүнөн өрнөк алалы, бирок биз чыныгы өрнөктү башка өнүккөн өлкөлөрдө табиятка кандай айрым мамиле кылып атат, адамзатка кандай айрым мамиле кылып атат, ошол жагынан бир изилдеп карап ошол акцияны баштай турган болсок, Кыргызстанда бир нерсе башталып кетсе, элдин баары дүрбөп тез эле ошол нерсени оңдогондой болобуз да. Анан муну бир жашоонун бир максаты коюш керек. Максаты жок адамдын сезимдери башкарат дейт го. Адам максат коюш керек.
мен 30 жашка чейин табиятка, Кыргызстанга, адамзатка эмне салым кошуп жалпы эле ошол максат жете элек. Кыял бул жетпей турган нерсенин үстүнө курулган нерсе да, максат болсо реалдуу нерсенин үстүнө курулат да. Ошого ар бир жаш максаттуу болуп туруп жоопкерчиликти өзүнө ала турган болсо натыйжа берет деп ишенишет. Коомдун дарыгери бул мугалим. Биз коомду кандай абалда болсо аны мисалы мугалимге карап билсек болот да. Сиз үчүн мындай мугалим ким? Мугалим баягы Азирети Алинин жакшы бир сөзү менен баштайын. Мага бир тамга үйрөткөндүн колумун дейт да. Колумун дегени мен анын кызматын эмнени кыл десе ошончолук даярмын дегени да. Биздин бүгүнкү тил менен айта турган болсок, таап жаткан наныбыздын, ичип аткан чайыбыздын ошол эсеп чотту кагачты үйрөткөн мугалим да. Адам баягы бай болушу ыктымал, бий болушу ыктымал, бирок жан дүйнөсү илим, билимге толбосо бул пас болот. Бирок ошол жан дүйнөнү толтура турган, адамдын аң сезимин өзгөртө турган бул мугалим. Бир коомду өзгөртүүчү бул мугалим. Инженер балким экономикалык жактан өзгөртүшү ыктымал, бирок ошол инженерлик абалга алып келе турган мугалим да. Анан пайгамбарыбыз мугалим болгон. Баардык пайгамбарлар мугалим болгон. Анан айтайын дегеним, мугалимдик бул эң мыкты кесип. Муну кадырлап, сыйлап, канчалык өйдө жогору көтөрсөң дагы мунун баасын бичип бере албайсың. Себеби эмнеге? Баягы динибизде айттык го, эң биринчи түшкөн аят болот атпайбы, окуу. Куранда көптөгөн жерде билгендер менен билбегендер бирдей дейт, жок. Билгендер башка. Ошого адам качан бийик болот? Билим менен. А билим каякта? Мугалимден болот. А бүгүн биз мугалимдерге ушунчалык кадыр бак берип, сыйлап кыла турган болсок, анда эртеңки Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда, жаштар кимдин колунда? Мугалимдин колунда. Ошон үчүн мугалим кадырлап сыйласак, өлкөсү өнүгөт деп ишенем иншалла. Эми акыркы сурообуз ушул, сиз мекен үчүн эмне калтыргыңыз келет? Эми мен катардагы бир жаран катары өзүм калтыргым келсем, артымдагы калган балдаргабы же кайсыл бир коомго эгер пайдам тие турган болсо, жоопкерчилик сезимин үйрөткүм келет. Себеби жоопкерчиликтин артында көптөгөн маселе жатат. Кудайдын алдында болгон жоопкерчилик, ата эненин алдында болгон жоопкерчилик, үй бүлөгө болгон жоопкерчилик, табиятка болгон жоопкерчилик, ошол мугалимге болгон, Кыргызстанга болгон жоопкерчилик, көп сырдуу нерсе жатат да. Ошол жоопкерчилик сезими ар бир жаранда боло турган болсо, анда биз утуштабыз. Акылмандардын бири айткан экен, акылың менен иш кылсаң дейт, белгилүү бир жерге барасың. Бирок ыйман менен иш кылсаң көп жерге чейин барасың дейт. Дегеним баягы ар бир кылган ишибиз, жоопкерчилигибиз, аткарып аткан амалдарыбыздын баары ыйманга негизделе турган болсо, Кудай көрүп турат деген нерсеге негизделсе, анда узак мөөнөттү баягы адамзатка пайдабыз тийген болот. Анан жаштарга баягы көбүрөөк ошо үмүт кылганым жоопкерчилик сезимин ойготсок утуштуу болобуз. Авталил агай, бизге келип, ушул агартуучулар аянтчасына келип, өзүңүздүн билимиңизди, тажрыйбаңызды коомчулук менен бөлүшүп, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошо өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, билимиңизди, ушул жоопкерчиликке болгон бир сезимдерди байкадык. Андан сырткары ошол алган билимиңиз, тажрыйбаңыз менен ушу коомчулукка, мамлекет үчүн бир жакшы инвестицияларды кылып, эл жер үчүн бир пайда тийген илимдерди көп сунуштап берип, жаштарды бир сонун бир багытта ээрчитип жүрө беришиңизге биз тилектешпиз. Амин, жараткан Алла таалам иншалла кабыл кылсын айтканыңыздарды. Сиздерге да Кудай таалам ийгилик берсин. Калем деп баягы руханий жаатына басым жасап атасыздар. Себеби адамдын оңолушу рухуна байланыштуу дейт го. Эң чоң оор түйшүк билинбегени менен. Сырттан карап коюшу оңой, бүткөн ишке сынчы көп дегендей. Бирок баягы кыбыраган кырашат дегендей, билинбесе дагы 5тен 10дон 1000ден адам оңдой берсе, Кыргызстандын жаштарын оңдосок, бул биздин келечегибиз. Ишиңиздерге ийгилик. Кудай таалам уят кылбасын, жакшылыгын берсин. Эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Рахмат агай.